Саламатсызбы урматтуу көрөрман жана радио угарман. Сиз Марал радиосунун түз эфиринде баарын сүйлөшөбүз программасын угуп баштадыңыз. Берүүнү мен Түмөн Байбунов алып барам. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу KG Group курулуш компаниясынын президенти, ишкер, меценат Имамидин Ташев мырза бар. Имамидин мырза, студиябызга кош келиптирсиз. Кош келдик. Алгач эле ушундан баштасак, сиз ишкерликтен дагы мурда көбүнчө эми мындай социалдык тармактарды карай турган болсок, көбүнчө бир меценат катары сизди баалагандар көбүрөөк. Анан алгач эле бир ушул меценаттыктын сиз кандай түшүнөрүңүздөн баштасак, бул меценаттык сиз үчүн эмне дейинчи жөнөкөйлөштүрүп сураганда? Дагы бир жолу саламатсыздар. Чындыгында бул суроодо ар бир эле журналист өкүлү, ар бир эле ошо Кыргызстан жаран сурабай койбойт. Себебинде кызык эмнеге деген маселе келип жаралат да. Буну мен бир кайрымдуулук катары, буну мен бир меценаттык катары эмес, ушул кыргыздын жеринде төрөлүп, кыргыздын суусун ичип, кыргыздын абасын жуткандан кийин ар бир Кыргызстанда төрөлгөн, колунда бар, Кудай Таалам колуна барчылыкты себепкер кылган ар бир ишкер, ар бир жаран ошол жакырчылыкка дейлиби же жардамга дейлиби кол сунуусу бул абзел. Кээ бир деңгээлде милдет. Демек, мен бир милдеттен кутулуу гана, бир парыздан кутулуп эле ишини алып кетип атам десем жаңылышпайм. Бул жашоомдо болгон милдеттердин бири. Түшүнүктүү. Анан эми бүгүнкү эфирибиз айтып тургандай баарын сүйлөшөбүз деп турат. Биз менен баардык темада ачык сүйлөшүүгө макулсузбу? Буюрса. Анан ушундан баштасак, мына ушул социалдык тармакта дагы бир кызуу талкууга алынып, сизге алкоо айтылган кабар ушул болду. Баткендеги чек арадагы окуя боюнча. Сиз ошол жерге барып, алардын батасын алып, аны менен бирге алардын ушул документ иштеринде көмөкчү болууга дагы өзүңүздүн убадаңызды бердиңиз эле. Анан бул иш боюнча сизден бир жагдайды сурасак. Бул жактагы баягы кокустук. Бул дүйнөдө кокустук өз жөнүнөн болбойт. Кокустук кокус болбойт. Ошол бизде 2019 жыл менин турмушумда чоң бир кара сыя менен жазылып калчу жыл болду десем жаңылышпайм. Ошол атамды жоготуп, мүчөлүү жашта өзү көп айтчу. Мүчөлүү жашта адамда өсүү же артка чегинүү, көбөйүү же жоготуу деп эл оозундагы сөздөрдү угуп калчумун. Анан өзүм да кээ бир деңгээлде кооптонуп, кээ бир деңгээлде баягы сезимдеримден коркуп жүрчүм. Ошол атабыздын 51 жыл, 51 күндүгүнө өткөрүү үчүн ошол түштүккө барган болчумун экинчи ирет. Ошол үйгө барып, жаңы жылдан кийин айылда келген эл менен кошо Куран окутуп дегендей жүрсөм эле, ошо 9 январь күнү өзүңүздөргө белгилүү тажик эл менен ошо биздин элдин чек арада турган ошо ок атышуулар түнү менен болуп, ушундай бир кабар эртең менен жайылып кетти. Анан мен дайым биз Баткен облусунун башталгыч жагындабыз. Эгер түндүктөн түштүккө бара турган болсок, анан дайым эле барып ушул Кызыл Кыя кадам жерден кайтып баса бергенибиз Баткендиктигибизге жатпайт деген ниет менен көп ойлондум. Бир түш убакка чейин ойлонуп, кой, ушул биздин колубуздан эмне келет элчиликтен. Кичине ушу ата-бабаларыбыздан калган каада салтка ыктап, биздин шариятыбыз менен кадам шилтегенге ыкталган ушу кан чыгаруу, курбандык чалуу. Ушу кан чыгаруу менен ушул жаман нерселерди токтото билсек, кан чыгаруу менен Кудайдан
ушундай апаттардын токтоосун сурансак деген максат менен ошол түш убакта чыктым. Саат 2-2лерден өтүп келдим. Келсем ошол жерде эл топтолуп калган экен. Баарына ошол сыяктуу эле айттык. Буну бир саясий өңүткө бурбаңыздар. Буну саясат деп мени сасык оюндарга аралаштырбаңыздар. Мен Баткендин кулундук бир милдеттен кутулуп атам. Албетте милдетим дагы бардыр. Бирок эч болбоду дегенде ал акыбал сурап, сиздерге бир мындай колумдан келишче маанайыңыздарды көтөрүп, күчтен берип жанаша туруу үчүн келдим. Ушул жерде эл чогулуптур, ушул жерде биздин күч органдарынын өкүлдөрү чогулуптур. Туура көрсөңүздөр ушу айылдын имам менен кичине кан чыгарып, мал союп, Куран окуп, ушу жакшы бир дуа кылсак деп ошол негизде эле ошол бир жаран сурап айтып калды. Ушу сизди тааныйбыз, сиз бизге деле жардам берсеңиз. Жети облустун, Баткен облусунан башка жака деле жардам берип атасыз. Анын элчиликте албетте баш ийип эмне кантип жардам берүүмдү сурандым. Сурасам ушу кызыл китеп чыгарууга кетчү каражаттан жардам берүүм суранды. Албетте мен ошол жерде айттым, ошол облус бийлик башчылары менен башын аттай албайм. Ушулар законго ыкта берсе, ушулар законго тая берсе, эгер бул мүмкүн боло турган болсо мен жардам берүүгө даярмын. Албетте облус башчылары да туура көрдү. Туура көргөн аз кийинсип дагы кайрымдуулук жардам беретинде ошол камера, анан жолду жарыктандыруу жабдыктарын дагы коюу берүүмдү суранды. Ага да колумдан келишинче жардам берем деп кайтып келдим. Келгенден кийин албетте 3-4 жолу, мына 2 айдын ичинде 3-4 жолу кайра чалдырттым. Ошол убактагы облус жетекчиси Мадумаров Акрамга, ошол райондун госрегистрдин башчысы Алишер акеге чалдыртып, айыл өкмөтүнө чалдырттык. Биз эмне кылалы? Биз элдин арасында баягы сөзүбүз бар. Эртең күнү айттыго кайтты деген сөзгө калгыбыз келбейт. Биз даярбыз. Кайсы жака которуп берейли? Кантип биз жардамды орундата алабыз деген маселени көтөрдүк. Албетте жоопсуз. Азыр ушул күнгө чейин жооп ала элекпиз. Түшүнүктүү. Анан ушул өзүңүз дагы айтып калдыңыз. Албетте биринчиден биз сизге кайрат тилейбиз. Албетте сизде бул үчүн атаңызга рахмат. Анан эми канчалык ийгиликке жетпесин адам, бирок атанын орду башка да. Албетте. Бирок ушул атаңызды ушул жоготкондон кийин балким ордун башкачараак сезип атсаңыз керек. Албетте мен атам бардык эле балага ата бул лидер, ата бул кумир, ата бул жол алчу, жол көрсөтүүчүсү. Бирок менин бир атанын баласы катары менин атам башкача болсо керек деген үмүттө. Менин атам мен ушул адал тамак менен өстүрүп, таза сүт менен багып чоңойтты эле. Ошого мен кайрымдуулук кайдан чыкты дегендеги көбүнчөсү суроолорум жообу да ушул. Ата-энемдин адал тамак менен өстүрүп, түз тарбия бергендигинин мөмөсү бул азыр күндөгү балким кайрымдуулук кыла билүүгө Кудай Таалам себепкер кылгандыгы. Албетте ата жоготуу деги эле жоготуулук чоң сыноо. Бирок жараткандын бул өкүмү. Бул дүйнөдө эч бир жандык жок өлүм даамын татпаган. Кыйын да болсо баш ийип, колубуздан
аркасынан көп дуа кылыштан башка алсызбыз. Дагы бир жолу кайрат айтабыз. Анан эми сиздин ишмөдүүлүгүңүзгө келсек, мына сиз көбүнчө ушул улуттук баалуулуктарга тагыраагы ушул туу орнотууга көп басым жасап келесиз. Анан жөнөкөй эле сурайын, эмне үчүн туу? Себеп дегенде меценаттыктан же болбосо элге болгон кызматтын бир канча түрү бар да. Албетте бул кайрымдуулук дегенде же болбосо жардамга кол сунуулук дегенде чындыгында биздин чөлкөмдө, биздин кыргыз коомчулугунда жардамга муктаж жарандарыбыз сан жеткис. Биз чыдап эле баштаганда, ушул жолду тандаганда кандай жагыны тандасак көбүрөөк таасирдүү болот, көбүрөөк пайдалуу болот. Эгер ар бир жардам сураганга жардам берип отурсак, балким байлыгыбыз жетпейт. Ушуга баягы көбүрөөк нерсени камтыган, элге күчтен берген эмнелер деп отуруп, ошо кайрымдуулукта дагы улуттуулукту алдыга сүрөй алдык десем жаңылышпайм да. Себеби дегенде кайрымдуулук деген эмне? Же болбосо жардам берүүлүк. Туура бирөөдүн күнүмдүк тамагына балким азык түлүк продукциялары жок, ошону алып берүү менен жардам берет. Бирөөнүн турмуш улап кетүүсүнө бир ишкердик жок, бир ишкана ачып жардам берип кайрымдуу кылат. Аны ошолорду кеңири ойлоп отуруп, кайрымдуулукту ушу улуттуулук жака, улуттук, мекенчилдик, патриоттуулук жака үндөсөк, ошол балким көбүрөөк элдеги сезимдерди ойготот деген ниет менен ушул ар бир эле мамлекеттин улуттук идеологиясы болгон нерселерди өзүбүз үчүн дагы приоритет катары тандап алдык. Булар эмне? Сиз туура айтасыз. Туу көтөрүү, туу желбиретүү. Кээ бирлери айтып калат, ушул туудан көрө кичинекей бир семечке чыгарган балким жабдык алып элди иш менен камсыз кылсаң. Мен мондой дагы сунуштарды албай койгон жокмун, алып эле келатам. Бирок маселе ошол убактагы актуалдуулук туу көтөрүү болгон. Азыр деле актуалдуу. Эмнеге? Туу көтөрүү деги эле эмнеден чыкты деген суроого да жооп кайтарып кетейин. Өзүңүздөр билесиздер, 2015-16 жылдары Москва шаарында кыргыздын бойго жетип, кыргыздын санын көбөйтүү менен салым кошчу деңгээлге жан келген кыз келиндерибиз 17си күйүп өлүп кетти, билесиздер. Баарыбызга өрттөнүп, ооба. Эге чыккан ээси жоктой жетимсиреп кала бердик. Дача сууда өзүңүздөр билесиздер, 40 жаран өлүп кетти. Ага дагы керектүү деңгээлде бир мамиле болгон жок. Бай ээси жоктой жетимсирип эле тияка барып, бияка барып эле калып кетти. Мындай кеңири алганда. Мен айткан жокмун. Балким ошол элдин чогултуп берген каражатын менен ар бириге жардам берди. Бул экинчи маселе. Анан ушуларды көрүп отуруп, бизде эмнегедир кыргыз элинде дух түштү дедим. Эмнегедир ушу сезимден жого айрылып атабыз. Кыргыз эли кеңири алганда коңшу элдерге караганда кембагал эмеспиз. Элдин өзүн алып көрсөк. Кудай шүгүр, ар бирибиздин астыбызда темир тулпар. Ар бирибиздин колубуздан келишинче астыбызда жегенибиз астыбызда. Баякы биз бул нерселерди көрүп калдык. Жүгөрүнөн нан жей турган деңгээлге Кудай шүгүр түшө элек кыргыз калкы. Загыранан деп койчу. Бирок элде эмнегедир ушу дух
духтан бир асырап аткандай, духтан бир өксүп аткандай сезилип, ошол туунун туу көтөрүү менен элге бир күч, дем, дух берүү максаты ошол жактан келип чыкты. Түшүнүктүү. Анан өзүңүз айткандай эми мындай иштерди же болбосо сиздин иштериңизди саясатташтыргандар дагы жок эмес. Бул эми мисалы саясатка келгиси келип атат дегендер бар. Эми чын эле ошолордун бир күмөнүнө кандай көз караштасыз? Бара сизди саясаттан көрүшүңүз мүмкүнбү? 2015-ке чейин билсеңиздер, мына совхоз Ала Тоо совхозунда бир үй бүлө 5 жарандан 3-өө күйүп кайтыш болот. Каргашалуу окуядан кийин ошол убактагы премьер-министр Темирсалиев, мен эгер акылым жаңылышпаса, болгону 40 000 сом бөлөт. Бир үй бүлөдөн 5-3 жан өлүп атат. Мындай айтканда 40 000 сом чоңдор үчүн эмне? Балким бир жолу түшкү тамактануу акчасы. Балким. Бул нерсени мага ошо соц тармактан, ошол убактагы дизель форум болсо керек эле, ошол бирөө мага распечатка кылып чыгарып алып келип берди. Анан албетте ошол үй бүлө боюнча териштирүү берүүнү сурандым биздин өзүбүздүн инилерге. Анан сураштырып көрсөк, чындыгында ушундай бир окуя болуп, окуя болгонуга почти болжолу менен 7-8 айдын жүзү болуп калган убак болот. Анан бардым өзүм, үй адресин таптым. Ал үй бүлө ошол Караганга тууганы да жок, коңшусунун үйүндө жашап аткан жак экен. Барып айтып, атымды айттым болгону. Даже компанияны айткан жокмун. Ошол үйүңөрдү кайра курап түздө беребиз. Сиздерден эчтеке кереги жок. Деп бир ошол биздин жумуш тобу менен тааныштырып кеттим. 38 күн дегенде ал үйдө, 3 бөлмөлүү үйдө, 0 десем жаңылышпайм. 0 баштап, жаңылап, ичин дагы бүтүрүп. Бирок тилекке каршы бүтүргөн убагыбыз жогорку кеңештин шайлоосунун октябрга туура келип калат. Октябрга туура келип калганда мен суранам. Ушунун ачылышыны октябрдагы шайлоолордон кийин кылсак. Эртең күн дагы шайлоонун бир курмандыгы болуп калбасак. Популизм дебесин деп. Ооба. Анан ошол убакта газет журналдар өтө көп басылмалар басып чыгышты. Бул ошол жогорку кеңешке баруунун бир амалы деп. Ар бир айтылган сөзгө мен эч качан комментарий жасаган жокмун ушул күнгө чейин. Мен өзүм үчүн жол сыздым. Мен турмуш жолумду, жумуш жолумду сыздым. Мен ошого жетиш үчүн мен ар ким айткан нерсени уга берсем, ар айткан нерсеге сөз кайтара берсем, сөгүшкөн менен сөгүшүп, тебишкен менен тебишип, образын айтканда, мушташкан менен мушташа берсем, мен максатыма жетпей калам. Ошого эч кимге эч кандай бир комментарий да жасаган жокпуз. Бирок ачылышты жаңылышпасам 18 или 19 октябрь 2015 жылы жасаганбыз. Бийлик өкүлүнөн социалдык министрликтин замы Эрик деген бир байке келип берди, зам министр. Ошол райондун аким, айыл өкмөттөрүн чакырдык. Ошол жерде айттык. Кайрымдуулук, мен жана башында айттым, кайрымдуулук эмес, кол сунуулук ар бирибиздин милдетибиз катары айтып кеттим. Мен жөн гана бир милдеттен кутулдум. Мага окшогон колунда бар, Кудай Таалам колуна бекеринен колунда бар кылып жаратпайт. Ошо жардамга колуну сунууга себепкер болсун деп
колунда бар кылып балким колуна берет деп айтып ошондой сөздөр айтылды. Эми албетте кылынган нерсе азыркы күндөгү эң тескери нерсе, элдин аң сезимине сиңип калган нерсе. Бул жакшылык кылсаң саясатка байлабаган, саясатка ыктабаган жан калбады. Бирок менин өзүмдүн принцибим бар. Жардам берүүлүк, кайрымдуулук бул ыйык нерсе. Бул азиз нерсе. Мен сасыган саясат менен ыплас менен булгай албайм. Менин максатым бир гана максатым бар. Ушу туулуп өскөн жериме, аздектеп багып чоңойткон элиме жарамдуу болуу. Ким катары бир Кудайга маалым. Түшүнүктүү. Ошого ушул убакка чейин айтып келдим. Максатыбыз саясат эмес деп. Максатыбыз жарамдуу болуу. Түшүнүктүү. Анан эми кайра ушул теманы улай. Сиз эми атыңыз дагы бар, андан сырткары эми компанияңыз болгондон кийин сиздин ушул материалдык байлыгыңызга кызыгып, биздин катарыбызга кошул деген партиялар дагы ушул 2015-те дагы 2020-да да чыкса керек. Албетте 2015-те 6 партиядан сунуш алгам. Саясатчылар сунуш берип жүргөндө сунуш алуулук да бул бакыттын бир түрү. Бакытка жеткем. Бактылуумун сунуш түшкөндүгүнө. Бактылуумун ошол жерде пайдалуу болсо керек деген максат менен ошо чакырылганыма. Ошо чакырылган жерлерге да айтканмын. Максатым ишкердик. Максатым пайдалуу болуу, жарамдуу болуу. Бул жерде жарамдуулук мага балким азыраак пайда алып келет деп отуруп ушул күнгө келдик. Албетте кызыкпагандар жок эмес, кызыккандар көп. Бирок буюрса бул нерселер биздин сызган жолдон бир аз чыгып кетет. Бирок эми эл көптөп, мисалы ушул эми атыңыздан атап, Имамбидин сен депутат болуп кел, биз сенден гана үмүт кылабыз деп сүрөшү деле мүмкүн да. Бул нерселер болуп атат, өзүңүздөр билесиздер. Мына Баткенге барып, ошол элдин аллах ахвалын сурап, ошондой бир пайдалуу болуу сөзүн айтып кайткандан кийин ошол Баткен облусунун ыйгарымдуу өкүлү башка ишке которулуп, ал жер бош калганда туш тараптан баягы ушул жерге барса пайдалуу болсо керек деген жазылмалар, калуу тилектер көбөйүп кетти. Мен ошол убакта больницада жаткан болчумун. Бир эле бирөө ошол мага телефон аркылуу жөнөтүп калды. Ушундай жака сага сунуш түштү, же сен өзүң каалап атасыңбы деген ниет мененчи. Мен ошого айттым, эгер мен кааласам, түз эле барып суранам. Мен ортодогу бирөөлөрдү мондой жаздырып же сурантып андай нерсе жок. Эгер жүрөгүмдөн каалай турган болсом, мен түптүз барып суранам. Мен пайдалуу болоюн, мен жардам берейин, мен көмөк көрсөтөйүн. Андай ниетим жок болчу, себебинде менин курулуш жаатында чоң проекттерим жүрүп атат. Пландалган да проекттерим бар. Мен билем, эгер мен ал жактан бир аз алыстасам, ал проекттер аягына чыкпай калышы мүмкүн. Ошого баягы келе депутат болуп кел, келе губернатор болуп бер дегендер аз эмес. Маселе ошол жерге барганда ошолор
ойлогондой деңгээлге чыга аласыңбы, ошол маселе. Ошол буюрса алда турмуш туура сызыгына туура сыз берген жолдон тайбасак, Кудай таалам тайдырбаса, али көп пайдалуу, көп жарамдуу болчу күндөр али астта.